Саламатсыздарбы достор, силер менен таң эрте балапан шоу программасы аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Кутман таң достор, бүгүнкү дем алуу күнүндөгү 7 каналдын балапан шоу телекөрсөтүүсү кайрадан назарыңарда. Достор, бүгүн биз комуз тууралуу сөз кылабыз. Себеби комуз бул Кыргыздын улуттук аспабы болуп эсептелинет. Мына ошол комуз аркылуу өзүбүздүн көкүрөгүбүздөгү, көөдөнүбүздөгү муң кайгыны жана кубанычты комуз аркылуу жеткирип берген ата бабаларыбыз. Анда эмесе Айдана, бүгүн комуз туурасында кеп болгондугу үчүн комуз тууралуу 1-2 саптан ыр айтып кетпейлиби? Макул. Анда сен башта. 3 бирөө жалгыз тек 3 кыл комуз. Чертилбейт күүгө келбейт чебер колсуз. Оп оңой көргөн көзгө жеп жөнөкөй. Бирок да өнөрү бар айтып болгус дегендей. Тур айтасың. Өрүктөн тандап жабылган, карагай капкак жыбалган. 3 кыл тагып жибектей, күлүктөй таштап багылган. Ата журтун коргогон, элди ырдайлы комузум. Бетинде түрдүү береке, жерди ырдайлы комузум деп биздин акындарыбыз жазып кеткендей. Анда эмесе ушундай жакшы ырсаптар менен бүгүнкү конокторубузду тааныштырып өтөлү. Саламатсыңарбы кыздар? Саламатсызбыз. Кана өзүңөрдү тааныштырып өткүлө. Менин атым Ясмин. Мен 12 жаштамын. Мен 7 класста окуймун. 66 мектепте, гимназия мектеби. Мен негизи комузга кичинекей кезимден бери кызыкчумун. Жана апам мени ошол комуз кружогуна жаздырды. Жана мага комузга кызыккан аябай жагат. Мен комузга 4 жылдай катышам. Жана комузга барган мага аябай жагат. Азаматсыз. Саламатсызбы, менин атым Ауреля. Мен 7 класста окуймун. 66 гимназия мектебине окуйм. Мен 12 жаштамын. Жакында 13 жашка чыгам. Комуз менен кичүү кезимден эле кызыккам. Кружок ачылганда мени апам жаздырган ошол Мелис агайга. Андан кийин барганыма 3 жыл болду. Комуздун чертилүү жана ойнолуу эрежелери менен агайларыңар тааныштырса керек, Ооба. Комуздун түзүлүшү жөнүндө айтып кетпейсиңерби кыздар? Негизи комузду жакшы кармаш керек. Муздакка койбош керек. Койсоңуз кулактары негизи жана күлөбөй калат. Жана комузду жакшылап сакташ керек. Комуз эмнеден турат? Ошонун түзүлүшү туурасында айтып кетсеңер. Негизи өрүк комуз дагы бар. Өрүк комуз деген өрүктөн жасалат. Жана кадимкидей эле жөнөкөйлөр комуздар бар. Негизи Карагай комуздардан, Өзүм деген жакында өрүк комуз алайын деп атам. Азаматсың. Анда кыздар, комуз эмнеден турат? Кылдары бар, Кылдары бар. 3 кыл, Ооба. Кулактары бар. Мойнусу бар. Мойну, капкагы, тепкеги, Ооба. Азаматсыздар. Эми комуз кармаганда Кыргыздын күүлөрү эске келет, Үйдөн да комуз чертесиңерби? Кайсы жактарда чертесиңер? Мен бош убакта мен комуз менен комузду чертем. Көп күйлөрдү билем. Комуз мектепте дагы комуз чертип бер же ата-энеңер дагы бир конок келгенде комуз чертип бергиле деп суранулар болобу? Ооба, бизге ата-энебиз айтат, жана мектептен да чакырса мүмкүн. Ошон үчүн биз катышабыз ошол чакырган мероприятияга. Иш-чараларга катышасыңар, Ооба. Силер комузду чертип аткан кезде эмнени элестетесиңер? Эмне оюңарга келет? Кыргызстандын желеги жана ушулар келишет да. Комуз черткенди силер качан жана кайсы агайдан үйрөнөсүңөр? Негизи ансамбль менен чертебиз. Бири-бирден чертпейбиз, анткени бизден общий группа менен чертебиз да. Анда экөөңөр общий бизге күү чертип бербейсиңерби анда? Достор да күтүп калса керек, Кайсы күн чертип бересиңер? Жаштар маршы. Токтогул Сатылганов, Жаштар маршы.
сону чертеткенсиңер кыздар, азаматсыңар, токтобой черте бергиле. Айдана, сенде да суроо барбы кыздарга? Силерге комуз хобби катары эле калабы? Мен комуз ойногону калат го дейм. Анткени келечекте дагы комузчу болоюн деп атам. Комузчу болуп, профессионалдуу түрдө кесип көй болуп, биз залкар комузчулардан кимдерди тааныйсыңар? Самара Токтокунованы билебиз. Ал Кыргызстандын эл артисти комуз боюнча. Токтогул Сатылганов, Күреңкеев, Мураталы Күреңкеев атабыз, Мураталы Күреңкеев, Атай Огонбаев жана башкалар деле бар. Кудайым буйрса, келечекте ушул комузчуларыбыздын жолун жолдоп, комузду дагы өрчүтүп, дүйнө жүзүнө таанытып кылайлы кыздар. Анда эмесе дагы бир күй чертип бере аласыңарбы? Ооба. Келгиле. Ай, баракелде, азаматсың. Ушул бир күйүнү канча айда үйрөнөсүңөр? Биз деген күнү ал негизи өзү чоң болсо 1-2 айдай ушинтип окуйбуз. Ар бир комуз үйрөнгөндө үйдөн анан ошо сабактан үйрөнүп отуруп жаттап каласыңар, Ооба. Кыздар, ушу комуз менен да ырдаганды билесиңерби? Негизи кээ бир эле күлөр бар, бирок аны дагы репетиция кылып жаттап алыш керек да. Силер кантип ойлойсуңар? Жаштар аркылуу аябай популярдуу деп ойлойсуңарбы? Ооба, популярдуу деп ойлойбуз го. Анткени комуз деген Кыргыз Республикасынын мындай музыкага кошулат да. Улуттук аспабы, э? Силердин ушул топто канча кыз комуз чертет? Балдардан да барбы? Ооба, бар. 15-20 кишидей чыгат да. Балдардан эле 15-20 балдар комуз чертет, көбүнчөсү 40 эле кишилердей эле болот. Негизи биздин ансамблыбызда 15-20 кишидей чыгат. Ансамбльге баягы жакшы чертип, дасыгып, чертип калгандарды өзүнчө тандап алат да, ансамбльга. Ошондойбу? Ооба. Жакшы. Бул комузду аздектеп, сактап, барктай билген киши гана комузду чертип алат да. Анан мисалы силердин комузуңарды бирөө берип тур, азыр чертип алайын деп сураса бересиңерби же бербейсиңерби? Бербейбиз, анткени сындырып алышы мүмкүн. Жана кичинекей балдарга бербейбиз. Күлсүн чыгарып, жана кылдарын сындырып салсам. Кылы үзүлүп калышы мүмкүн, Жакшы. Ал эми бул комуз жөнүндө бир Айдана билесиң, комуз жөнүндө менде бир баян бар. Баян бул уламыш, Илгери бул комуз кантип чыккан? Комуз деген бул добуш чыгарып атпайбы? Комуз деген ошол биз элестеткиле, ушу жыгачка эле кылды тагып койсо үн чыкпай калмак эмес. Бул деген ошол кылды биздин кой барго, ошол койдун ичегисинен, уузун ичегисинен жакшынакай кылып ичкертип, анан ушул комузга тагып анан кыл кылып, ошондон кийин комуздун үнү чыккан экен да. Комуздун добушу менен биз эмне кылабыз? Силерге суроо бергим келип турат муну менен. Комуздун дагы эмнеге пайдасы бар деп ойлойсуңар? Комуздун пайдасы бар, анткени колдорго дагы жардам берет. Манжаларга, гимнастика болот, дагы. Жана негизи чертип берсең кишилерге абдан укулуктуу, жагымдуу маанай тартуулайт, Дагы эмне пайдасы бар силер үчүн?
комуз негизи кыздар мындай да, менин угушумча комузду колуңда кармап турсаң, сен кыргыздын кызы экениңди билишет, Анткени комуз бир гана кыргыздарда бар, Сен кыргыздын кызы экениңди же кыргыздын уулу экениңди мына ушул комуз аркылуу билесиң. Андан сырткары сен музыкант экениңди, комузга талантың бар экениңди көрсөтө аласыңар. А силер комузу жок болсоңор, анда белгисиз да эмнеге шыктуу экениңерди, эмнеге талантыңар бар экениңерди. Үйдө дагы ким комуз чертет? Менде чоң эжекем бар. Ал бирок Токмокто жашайт, жана комузга катышат. Демек, ошо эжекеңди көрүп анан комузга келдиңби? Ооба, негизи ал 5 жылдай барат. Ошону көрүп алып, мен дагы сүйүнүп, ошентип комузга катышып калдым. Сенчи? Үйдө ким чертет комуз? Апам кичүү кезинден деле комуз черткен. Көп күйлөрдү уже унутуп калды окшойт. Курстарга деле апам комуз менен катышчу болду. Апаңды тартып комузга барып калган турбайсыңбы? Кыздар, силер комузду үйрөнүп, жаттап, уже баягы чертип каласыңар да. Ошол кезде биринчи кимге чертип бересиңер? Үйдөн апаңаргабы же агайыңаргабы? Биринчи биз агай менен комуз ойнойбуз. Анан комуздан кийин эле үйгө барсак эле чертип беребиз. Ошентип. Үйдөгүлөргө, Ата-энелер эмне деп айтат? Азаматсың деп бизди Мактайт, мактайт. Мактап, дагы силерге дем күч берет турбайбы? Азаматсыңар. Эми дагы бир күйүңөрдү угалам да, Эмнени чертип бересиңер? Кайсы күн чертесиңер? Чайкама. Баракелде, азаматсыңар кыздар, өркүңөр өсө берсин, дагы көп күйлөрдү үйрөнө бергиле. Айдананын дагы кызыктуу суроолору бар, ошону узатсын. Кыздар, силер жаштарга кандай кеңеш бере аласыздар ушу комуз ойнош үчүн? Үйрөнүш үчүн, мындай үйрөнөм деген досторубуз болуп калса? Ооба, бар. Негизи менин кыздарым, подружкаларым негизи сурайт, кантип сен катышкансың, жана кантип кызыккансың деп. Кээде сурашат, кантип барып калышы мүмкүн деп. Аларга кандай кеңеш бересиң? Үйрөтөсүңбү аларга дагы? Ооба, кээде чертип берем. Мен сиңдим бар, Шакира деп айтты. Ой, Аты Шакира. Шакира кичине кезинде комуз чертчү. Азыр чертпей калган. Мен ошо курска бар деп айтам да. Сонун экен, комуз черткен өтө сонун деп айтам да. Мына достор кызыгып аябай күтүп атышат да. Мына комузга, кружокко барыш үчүн, ошо комузга үйрөнүш үчүн биринчи эмнеден башташ керек кыздар? Негизи биринчи комуз сатып алыш керек. Ошол менен ноталарды жаттап, жана сабакка барып катыш керек. Комузду кармаганда, комузду алганда коркуу сезим болобу кыздар? Кээде жатпай койсоң ошондой болуп кетет да.
Рахмат кыздар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип баратат. Андыктан силерге эркин микрофон берели. Досторго жана ата-энелерге, мугалимдерге ыраазычылык билдирип кетсеңер болот. Мен деген апама жана атама чоң ыраазычылык билдирем, анткени алар мага өзүмө айтып аткан эле кичинекей кезимден бери комузга катыш деп. Ошон үчүн аларга салам билдирем. Жана өзүм мектептеги эжекейиме. Мен ата-энелериме ата-энеме ыраазычылык билдирем, анткени алар мени кружокту табып, анан кийин Акчасын төлөп, бар деди. Мен кызыгып баргам. Ошо мектепте деле классташтарыма, мугалимдерге салам айтам. Ийгилик кыздар, ар дайым колуңузду колуңардан түшүрбөй, биздин Кыргыздын чыгаан инсандары бар да, ошол инсандардай мыкты комузчу болушуңарга тилектешпиз. Анда Айдана, биздин жомок уга турган кезек келди. Кимдин жомогун угабыз? Роза апанын. Анда Роза апанын жомогуна кезекти бермекчибиз. Саламатсыңарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Анда эмесе бүгүн мен силерге дагы бир жомок окуп берейин. Ал жомоктун аты Акыранын мойну эмне үчүн узун. Акыра дегенди билесиңер балдар? Кийинки жолукканда акыра эмне экенин айтып бересиңер. Анда эмесе мен жомогумду баштай берейин. Байыркы заманда акыранын мойнунда керик тигиндей кортогой экен. Күндөрдүн биринде акыра досу: "Укчу досум, кандай чөп жебейин, баары эле кермек даамданат. Эмне кылуу керек?" дейт. Аны таңданчу деле эч нерсе жок дейт керик. Эртеден кечке ар түрдүү айбанат тепсейт, ойнойт. Мен мындай чөптөрдү жебейм. Дарактардын жаш бутактарынан же жалбырактарынан гана тамактанам. Кааласаң, адамдан кеңеш сурап көргүн. Экөө кыйла жол жүрүп, акылдуу адамга жолугат. Адам экөөнө мындай дейт: "Эртең саат 12-де мага келгиле. Мен силерге дары беремин. Ичкенден кийин боюңар өсүп, мойнуңар узарат. Ошондо силер дарактын жалбырагын жей аласыңар." Макулдашкан күндө акыра гана жалгыз келет. Адам ага дары берет. Дарыны акыра ичип, мойну узарып, бою тартайып өсөт. Ошентип акыранын мойну узун болуп калат. Керик адамга таарынып, көргөн жерден качырганын койбой калыптыр. Мынакей балдар, көрдүңөрбү? Бу керик деген силер түшүнбөй атсаңар эгер, керик деген эмне экенин билесиңер балдар? Ал керик деген бизде азыр орусча айткан носорог деп коет. Мына көрдүңөрбү? Ошол носорог келип адамдын акылын, адамдын айтканын угуп, дарыны ичип, мойну узун болуп өсүп калган экен. Ошондон кийин мына тиги акыра мойну узун болуп, ошентип чөптөрдүн, бийик жерлердин, бак тарактардын жалбырактарын жеп, таза жерден чөп жеп калган экен. Мына көрдүңөр балдар, ар дайым ата-эненин сөзүн угуш керек, улуулардын сөзүн угуш керек. Ошон үчүн улуулар ата-энелерге эч качан жамандык каалабайт. Мына акырага айткан акылынан кийин акыра ошол ишти кылган экен, мойну узарып, таза чөптөрдү, таза жерлерден тамактанат экен. Анда эмесе балдар, мына бүгүнкү жомогубуз да ушу менен айыктады. Келерки жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар. Айдана, билесиңби, азыр бизде
сыртта күз келди. Күз деген баягы өзүнүн сулуулугу менен, анан өзүнүн пайдалуу кеңештерди берүү менен бир жакшы нерселерди колдонушубуз керек да. Күз келгенде эмнелер көп билесиң да? Витаминдер көп, салаттын түрү көп, жер жемиштин бышкан убактысы, ак төөнүн карды жарылган убактысы. Андыктан балдарга кеңеш айтып кетели, мына ушул күздөн пайдаланып, жер жемиштин убактысында көп витаминдерди жеп, биздин ден соолугубузга пайдаларды алсак болот экен. Мирзада эже мага кеңешиңиз аябай жакты. Азыр ушул эфирден чыгып эле көп жашылча жемиштерди жеп, ушул ден соолугума кам көрөйүн. Азаматсың. Досторго да мына ушундай айданадай болуп кам көрүүнү сунуштайбыз. Анда эмесе достор, ушундай жакшы маанайда биз музыкалык клипке кезекти бермекчибиз. Достор, өзүңөр көргөндөй бүгүнкү эфирибиз кызыктуу болду деп ойлойбуз. Себеби дегенде биздин эфирибиздин көркүнө чыгарган бул комуз болду. Комузду ар дайым ар бир кыргыздын үйүндө сакталып, ар бир кыргыз баласы комуз менен ар дайым мактанып, комузду сактап, улуу муундарыбыздан кичүү муундарга эстелик мурас катары сакталыш керек. Андыктан баарыңыздарды мына ушул комузду сүйүүгө, комузду даңктоого чакырып кетмекчимин. Мирзат эже, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Анда эфирди убактысы бүткөндүгүнө байланыштуу достор менен коштошолу. Эмики эфирден кайрадан амандашканча саламатта калгыла. Саламатта калгыла.